Салам кыздар, кандайсыңар? Азыр деген биз личный кабинетке киргенди үйрөнөбүз. Ал үчүн биз силерге ссылка жөнөтөбүз. Ошол ссылканы алабыз. Мынакей. Бул жака ссылка жөнөтүлгөн. Faberlic.com дегенди басабыз. Faberlic.com дегенди басканда биздин официальный сайтыбызга киргизет. Бул жакта деген атайын ушундай баракча чыгып калат. Бул главный экран. Бул жака келгенде оң бурчундагы кишинин значогун басыш керек. Анан силерден пароль менен логинди сурайт. Пароль логинди сураганда силер бул жака 9 сандуу SMS аркылуу келген номерди жазышыңар керек. Анан астына болсо пароль деген 6 сандуу номерди жазабыз. Анан обязательно бул жерде запомнить меня деген жака галочка коюш керек. Бул жака галочка коюп койсоңор дайыма кабинетке кирген сайын силерден пароль логин сурай бербейт да. Бир эле жолу сурайт. Бир жолу пароль менен логин жазып койсоңор дайыма сурай бербейт. Анан войти дегенди басабыз. Мына ушинтип эле өзүбүздүн личный кабинетибизге кирип калабыз. Личный кабинетке киргенде кайра кишинин значогун басып койсок, мынакей бул жакта биздин главный страницабыз ачылат. Бул жактан эгерде заказ кетирем десеңер, мына оң жакта оформить заказ деп турат. Ошону басасыңар. Эгерде продукцияларды көрөм десеңер, сол жагында 3 таякчаны бассаңар, бул жакта разделдер чыгат. Продукция, косметика, парфюмерия, одежда и аксессуары, здоровье, дом, детям дегендер чыгат. Бул жактан любой кайсы нерсе керек болсо, ошол разделди тандап, ошол жака кирип продукцияларды көрсөңөр болот. Анан оң жакта болсо оформить заказ деп турат. Жана кайра кишинин значогун басып койсоңор эле главный экранга чыгып каласыңар. Бул жактан биз регистрация кылабыз, отчетторду көрөбүз, купон карточкаларды карайбыз. Мой счет, мои заказы дегендин баары ушул жактан көрсөңөр болот. Мына кыздар ушинтип өзүңөрдүн личный кабинетиңерге кирип үйрөнсөңөр болот.